Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 24 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Мады тарапта жайғашқан Башбулак айылынан сатыла тұрған үй жөнінде маалымат бермекчимин. Жери 8 соток. Локация негизи жакшы жерде. Менимче көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Баасын дагы жакшы эле койду. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип келе бересиздер. Бул жер ошондо Башбулактын биринчи светофору. Шаар жактан келгендечи, светофордон солго бурулуп кирсеңиздер, мына жер айыл өкмөт. Айыл өкмөттүн алдына барып, анан мына жака бир аз эле жүрүп, солго бурулуп, өйдө тарапка бир аз эле чыгып, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул ошондо Башбулактын айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүн артындагы экинчи көчөдө 51 дайректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу үйдүн алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан айыл өкмөттүн артына өтүп, сол тараптагы мына бул мен турган экинчи көчөгө кирип, түз жүрүп келсеңиздер, ушул экинчи көчөнүн эле мына 51 дайрегинде мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, кийин келип көрүп кетесиздер. Локация негизинен жакшы. Чыксаңыздар эле айыл өкмөт, мектеп бардыгы жакын туугандар. Так, үйдүн жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар, свет бар, прожекторлор орнотулган, бардыгы жакшы. 5 кошкон эл туугандар. Анан үйдүн жери дагы тегиз, 4 тарабы ограждение болуп тосулган, келип эле жашай турган үйлөрдүн бири. Мына акчага сатылат, же болбосо кимиңиздердин мына Ошто, шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ошону дагы айтып койду да. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, мына. Көрүп атасыздарбы? Сону. Жүрүңүздөр. Так, баратан ачып кирип келе беребиз. Киргениңиздерде ушундай үйдүн алды стяжка. Сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта очок, самор, тапчандын местасы. Так, оңго бурулсаңыздар, бул жакта ушундай узундан түшкөн чоң үйү бар туугандар, ремонттору жакшы. Эми ээлерин акча керек болот экен, ошол эле себептен сатып атабыз деп мага маалымат берди. Так, бул жагы бак, көчөттөрүн түр-түрлөрү эгилген. Ылдый тарапка түшүп барсаңыздар, ал жакта мал сарайы. Аз кандай кылайлы туугандар? Биринчи мына үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып бардыгын кезек-кезек менен көргөзөм. Ошол туугандар, мына акчага сатылат, же болбосо квартираларга дагы алмашуу жолдору бар экен. Мына жагы деле ошо 2 комната плюс чоң мындай верендасы менен. Ал жагын ээси көргөзбөй эле кой деди, кийин келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер. Эми бул жагын көргөзөйлү. Так, мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи бөлмөсү. Печкасы бар, от жагып тамак кыласыздар дегендей. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Асты полу жыга, чайник терезелери пластик. Ремонттору жакшы. Бул жакта печкасы бар, тамак кылып от жагасыздар дегендей. Эми жүрүңүздөр, бул жактан чыгайлы. Азыр 2 комнатасын көргөзүп бердим. Плюс мына жактагы 2 комнатаны кошкондо 4 комната болот атат жалпысынан. Эми мына 5-чи комнатасы бул жагы. Бул кухня, сөпенде өтө чоң экен мына. Кухня плюс мындай бир гостиный сыяктуу болуп кетет экен, 2 в 1 болуп, көрдүңүздөрбү? Суу, свет, септик бардыгы бар. Домдогудай условияларды кылып койгон. Туугандар, мына колдон келишинче үй жөнүндө маалымат бердим. Эми жүрүңүздөр, короосун көргөзүп берейин. Так. Бул жак мен жанагы айткан очок, самордун местасы. Кийин ушул жака бүт бардыгын жасап аласыздар. Так, эми жүрүңүздөр, мына ылдый тарапка түшөйлү. Ал жакта мал сарайы бүт бардыгы бар экен. Лайктан басып, дос тааныш, тууган, урок, группа бүт бардык тарапка ушул үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Караңыздар, сонун. Бул жагы ошо склад. Бул жагы тандыр. Бул жака жүрүп келсеңиздер, местный септик, жана септик бар дедим го. Ошол. Негизинен жакшы. Бул жагы ошо малкана. Аяк тарапка чейин. Бул жагы ошо толкуна окшойт. Ушундай туугандар, эми кадимкидей эле үй. Телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетишиңиздер керек.
Бул жер эми жер балынат, бул жерде айткандар 8 соток элестетиңиздер. Анан мына суу бар. Суу кеңири. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $55,000. Анан кеми бар, чалып ээси менен сүйлөшүп сотулашасыздар. Мына ол шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмаша алсаңыздар дагы болот экен. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.